кийинки мезгилдерде Кыргызстанда китепке болгон кызыгуу, китепке болгон сүйүү жайылып баратат. Бул абдан жакшы нерсе. Анткени китеп бул акылдын дагы рухтун да азыгы. Акылы, руху бай инсандар көбүрөөк чыкса, Кыргызстаныбыздын келечегибиздин кеңдиги ошол, ооматынын келгени ошол, берекенин төгүлүп турганы ошол. Анан китеп кана жайылган сайын, китепке болгон кызыгуу таркаган сайын китеп дүкөндөр да көбөйүп баратат. Кээ бир китеп дүкөндөр мындай өзгөчө ачылып атат. Мисалы, азыр мен отурган Book House китеп дүкөнү мен киргенде мындай көңүлүм көтөрүлдү. Анткени бир эле мезгилде китепкана экен, бир эле мезгилде китеп дүкөнү экен. Анан жакшынакай бир аурасы бар экен, жаркын маанайы бар экен. Анан бул жакта бир отуруп алып окусаң болот экен. Кофесин дагы уюштуруп коюптур. Айтор ким келсе дагы биздин ушундай китеп дүкөндөрүбүз, китепканаларыбыз бар. Келип бир баарлашып кетели, сухбатташып кетели, сырдашып кетели, бир акыл алып кетели, илим алып кетели деп ээрчитип келе тургандай бир жакшы жай экен. Ушуну уюштургандарга, ушуга себеп болгондорго мен абдан ыраазы болуп атам. Ушул китепкананын иштерине береке болсун, соодасына да береке болсун. Анан ушул жака көбүрөөк каттайлы, анткени китептен өткөн белек жок. Баягындай Кытайдын жалтырак товарларын бирибизге белек кылгандан көрө тойлордо китеп белек кылганды өрнөк кылсак, өнөкөт кылсак абдан жакшы болот эле. Мен абдан ыраазы болдум ушул Book House'тун иштерине ийгилик.